Эмнеге ыйман нуруна кошулбадыңыз деген суроо болуп атат. Туугандар, бу жерде бир маселе бар. Мен ушул жөнүндө айткым келген эмес. Такыр айткым келген эмес, бирок ушул суроо акыркы учурда аябай көп берилди. Жооп берип коюуну туура көрдүм. Ыйман нуруна мен кошулбай койгон жокмун. Ыйман нуру өзү биз менен кошулбай койду. Нуржигитке жеткирсеңер да болот. Мен Нуржигитти аябай сыйлап жакшы көргөн иним болот. Студент кезинен бери билем. Өзү да мени менен бир жерде трибунада чыгып калса, көп айтат ушул нерсени. Чогуу чыгып калган жерде ушуну көп айтат. Мен ал жигитти патриот, ыймандуу, элди оңдой турган, жүрөгүндө эл деп согуп турган деми бар келечектүү адам катары көрөм Нуржигитти. Жогорку кеңеш шайлоосунун арапасында Нур саясий партиясынын төрагасы Руслан Бекназаров экөөбүз кеңешип, партиялаштарыбыз менен кеңешип, Ыйман Нуру саясий партиясына биз биринчи сунуш кылдык. 2 жолу сунуш кылдык. Бирикпейлиби деп. 2 жолу. Азыр Ыйман Нуру партиясынын штаб жетекчиси болуп иштеп аткан, билбедим, алмашып кеткен болсо кечирим сурайм. Штаб жетекчиси да Руслан менен 3 жолу сүйлөшүптүр. Баш аягы 5 жолу сүйлөшүү, 5 жолу отказ менен бүткөн. Ыйман Нуру 5 жолу отказ менен бүткөн. Руслан жалган айтпайт. Мен өзүм сүйлөшкөн жокмун. Руслан саясий партиянын төрагасы. Руслан компетенттүү. Мен жөнөкөй катардагы мүчөмүн. Акыркы жолугушууда Русланга айтыптыр Нуржигит. Эми капа болбойсуң, ушул суроону мен чечип коюш үчүн ушуну айтып атам. Сен, Руслан, биздин партияга өт, Мыктыбектин кереги жок деп. Эмнеге десе, ал өтө эле аша чапкан динчил дептир. Болду. Ошону менен биз токтоттук. Мен аша чапкан динчил болуп эсептелдим. Иним Нуржигитке, анан кой залакабыз тийбесин дедик. Андан кийин артынан жүгүргөн жокпуз. Бул жөнүндө мен ушуга чейин унчукпадым. Эми адамдар Ыйман Нуру деп эле деп кыйнай бергенден жооп беришке туура келди. Мен сыйлайм, бардыгын ийгиликтерине кубанычтамын. Жеңишин да каалайм, парламентке өтүшүн да каалайм. Ага чейин деле мен ушу аша чапкан динчилдигим жөнүндө Нуржигит тегиштере сүйлөгөн. Мага адамдар келип айтканда мен токтотуп койгом, мейлилер жамандабагыла. Ал менин иним болот. Сөз ташыбагыла деп тыйып койгом. Мунусунда эми ачык айткан экен. Ошондон улам биз бирикпей калдык. Билбедим кандай тараза менен өлчөндү бул маселе. Мен аша чапкан динчилдигимди кандай өлчөштү мен билбейм. Ошон үчүн тарынчыбыз жок. Кудай акы, мен дагы эле Нуржигитти көрсөм кучакташып, иним деп саламдашам. Жүрөгүмдө эч эме жок. Бул мен берген сурооңорго жообум. Ушундай болду. Башка партияларга биригүү жөнүндө биз бирине дагы кайрылган жокпуз. Бизге кайрылып атышты. Биз аларга ар кандай критерийлердин негизинде бириккен жокпуз. Ыйман Нуруна сыйыбыз бар болчу. Азыр деле бар. Бириксек жакшы болмок. Эми ушундай болду. Алардын өзүнүн динге болгон көз карашы ушундай экен. Өздөрүн аша чапкан динчил кылып көрсөткүлөрү келбейт экен. Мен деле качан аша чапкан динчил боло калдым билбейм. Элхамдулилля. Эгер чындыгында аша чапкан динчил болуп көрүнгөн болсом, Кудайга шүгүр. Демек, элхамдулилля. Мына ошол маселе. Муну ушуну мен жаптык. Дагы кандай суроолор бар экен?